Салам достор, Аяктайым подкастыбыз. Бүгүнкү темабыз болсо ашыкча салмактуулуктан туура жол менен арыктоо. Бизге болсо эндокринолог Казибек кызы Халита айым жардам берет. Саламатсыздарбы? Негизи айтсаңыз, азыркы учурда ашыкча салмактуулук өтө актуалдуу курч бойдон калууда. Кантип туура жол менен арыктаса болот? Негизи бул ашыкча салмактуулук биздин эле Кыргызстаныбыздан эмес, негизи дүйнө жүзү боюнча эле өтө кеңири, өтө көп байкалып атат, жаш адамдарда дагы. Анан бул ашыкча салмактуулуктун эң биринчи келип чыгуу себебин дагы аныкташыбыз керек. Анан өзүнө жараша баягындай степендерге бөлүп коебуз, ошонусуна жараша арыкташ керек. Анан ашыкча салмактуулук өзү негизи организмге углевод менен жырлардын ашыкча пайдалангандыгынан, анан ашыкча жегенден кийин аны кыймыл кылып жок кылбаганыбыздан келип чыгат. Эң негизгиси биринчи ошо келип чыгуу себебин туура аныктап, тактап, анан ошого карата лечение кылса туура болот. Кантип ошо туура жол менен арыктаса болот? Бүгүнкү күндө сиздерге келип жардам сурап, анан сиздердин жардамыңыздар менен арыктагандар барбы? Ооба, бар. Ашыкча салмактуулукту эң биринчиден бизде туура тамактануу менен, диета эмес, туура тамактануу деп түшүнсөк болот. Ал дегени организмде ач калуу сезими болбош керек да. Ач калуу сезими болгондо организм өзүндөгү нерсени наоборот запаска сактап калганга аракет кылат. Ошондуктан ач калуу сезимин жок кылып, жеп аткан рационунда именно углевод ашыкча болуп атпайбы? Ошо углеводный менен анан жирный нерселердин составын азайтып, анан тезден күнүнө 3-4-5 жолго чейин аз-аздан жеп, анан анын ичинде суу режимин дагы туура кармап туруп арыктаса болот. Туура тамактануу кандай болуш керек биздин шартта? Азыркы учурда баардыгы эле баягы туура тамактануунун эрежелерин кармай албайт деп ойлойм да. Кандай болуш керек биздин шартта? Туура тамактануу деген биздин күнүмдүк организмибизге керектүү белок, ошол эле учурда жыр, углеводдордун соотношение деп коет, ошолору бири-бирине туура келиш керек. Мисалы, эртең менен тамактанганда эле өтө көп углевод кошулган или жыр кошулган нандарды болушунча көп жеп алган болбойт. Эң негизгиси бизде ушундай энергичный кылып кармап жүргөн бул организмибизге белок. Ошол белок бир күн кечке жете турган деңгээлде жеш керек да. Ошол пропорцияны туура кармаса, организмде ашыкча жыр, углеводдор болбосо, адам күнүнө 3-4 жол тамактанып деле туура арыктаса болот. Анан эң негизгиси кыймыл деп коебуз. Жеп эле анан отуруп или кыймылдабай койгон дагы болбойт. Негизги кыймыл дагы болуш керек. Анын ичине атайын бандай физикалык көнүгүүлөр, анан басуу, жөө басуу, ошолор дагы кирип кетет. Азыр мына соц тармактарда диеталардын түрү жайнап баардыгы ошону карап алып, толуп айымдар болобу, мырзалар болобу, ошолордун айтканын кылып арыктаганга аракет кылышат. Тагыраак айтканда өтө берилип катуу диета кармашат да. Мунун канчалык деңгээлде пайдасы бар, канчалык деңгээлде зыяны бар? Негизи ошол соц тармактардагылардагы арыктатуучу диеталарды, ошол туура тамактануунун менюсун түзгөн адам, ал эгер эндокринолог, диетолог болсо, ал туура багыт бериши мүмкүн. Анан дагы болот баягындай дарылар, арыктатуучу каражат дарылар. Аларды ичкенден негизи туура эмес болот. Алардын составын биринчи көрүш керек, составында эмне бар. Алардын составын биз деле кызыгып карап көргөнүбүздө, аларда баягы L-карнитин деп коет, бизге күнүмдүк күч берүүчү нерселер бар да. Ошон үчүн анан алба центральный действие берген үчүн биздеги баягы ач болуу сезимин токтотуп коет. Токтотуп койгондон, бирок анын составында дагы энергия берүүчү составында нерселер бар болгон үчүн адам ач болсо деле ач болуу сезими жок болуп туруп, өздөрү тамактанбай, бирок жакшы энергия менен жүрө берет да. Бирок ал дагы дарылар бизге на всю жизнь эффект бербейт. Какой-то убакытта эффект бериши мүмкүн. Эффект бергенден кийин анын эффекти түгөнгөндө баягы
ал дарыны ичкен адам кайрадан эле мурунку режимине түшүп калат дагы, кайра эле ошо ач болуу сезими мурункудай жеп, андан да толуп кеткен случайлар өтө көп болгон да. Айрыкча ошону ичтим эле, анан мен кайра биринчи 8 килограмм, 7 килограмм арыктадым, анан бирок азыр кайра 10 килограмм бир айдын ичинде кайра толуп кеттим деген болот да. А негизи арыктатуучу каражаттар медицинада андай регистрация болгон дарылар бар. Ал дагы өзүнөн айтпадым, ожирениянын, ашыкча салмактуулуктун степендери бар. Биринчи, экинчи, үчүнчү степендери. Ал ошо степендери ашыкча салмактуулук кошумча ооруларды чакырып атпай, ошол кошумча ооруларына таасирин этип, өтө семирип кете турган болсо, ошондо гана анан назначение кылынат. Бирок ал биздин мамлекетте жок, башка мамлекеттерде бар ошол нерселер. А биздин мамлекетте дагы бар, бирок аны дагы строго врачтын көзөмөлү менен гана арыктатса болот. Болот, арыктатса, ошол дарыны ичип арыктаса болот. Бирок ошол эле учурда бардык эле дарылардын жакшы эффекти болгону менен побочный действиясы дагы болот да. Биз баягы ичип аткан БАДылардын көбүнчөсү жүрөктүн тез согуусуна алып келип атат, уйкусуздукка алып келип атат, ошондой учурлар өтө көп болуп атат. Аны кайра дагы ошол эмелерин лечение кылып дагы ошо ичкен адам өзү көбүрөөк жабыр тартып калып атат да. Ооба. Анан ошо азыр сиз айтып атпайсызбы, арыктатуучу каражат жабыр кетет деген, ашказанда ток жүрө берет го. Ошол учурда ашказанда кандай реакция жүрөт? Ашказанда кислотность деп коет, ошол көбөйүп кетет дагы. Наоборот, ашказанда ач узак жүрө берсе, ашказанда ар кандай эрозия, жаралар пайда болушу мүмкүн. Адам узак убакытка ачка жүрүп, ал арыктайм дегенде такыр туура эмес. Наоборот, бул организмди стресске келтирет. Еще дагы кошумча ар кандай ооруларды өзүнө чакырып алат. Ошон үчүн ошону ичем деп өздөрүнчө эме кылып жүргөн адамдарга дагы эч качан мындай кеңеш бербейт элем да, аны ичкиле депчи. Неменин ашыкча салмактуулуктун эң эле негизги нерсеси бул ошо тамактын порциясын, ошонусун гана сакташ керек. Анан соотношение ошо углевод, жырлардыкы туура болсо, адам вести таштайт. Бирок бул нерсе мындай бир айдын, 2 айдын аз эле убакыттын ичинде боло турган нерсе эмес. Жылдар бою эме кылыш керек да. Анан организмге бир айдын ичинде эле 8 килограмм, 10 килограмм арыктатып коюу дагы бул организмди стресс гана кылат да. Кичинекей балдар арасында да азыркы күндө толгондордун саны көбүрөөк болуп атат. Алар кантип арыктайт? Интервальный голодание дегенге дагы туура көрбөй. Мисалы адам 12 саат ачка жүрүп, анан кийин 12 сааттан кийин тамак жеп алса, ал 12 саат ачка жүргөнүн жарым сааттын ичинде толтуруп алат, өтө көп тамак жеп алат. Ал эч качан ал дагы арыктаганга мындай жардам бере албайт. Туура тамактануу деген бул күнүнө 3-4 жолу, 5 жолго чейин 1-2 суу менен, бирок азырактан ашказандын баарын толтуруп, тоюу сезимине келишине чейин жеген эмес. Уже өзүнүн нормасында эле азырдан жесе, өзүнүн өлчөмү менен жесе, адам албетте вес таштайт. Кичинекей балдар арасында да азыркы күндө толгондордун саны көбүрөөк болуп атат. Алар кантип арыктайт? Кичинекей балдардын арасындагы тамактануу бул абсолютно эмеден жеген, сырттан келген жеген тамагынан болуп атат. Бул дагы негизгиси камыр тамактарды, анан жанагы фастфудтарды, газированный ичимдиктерди өтө көп жегенден, анын составында болушунча шириндик, глюкоза, анан углеводдор болгон үчүн бул организмдеги метаболизмдин жай жүрүшүнө алып келет. Бул нерселердин ашыкчалыгы. Ошонун эсебинен балдар толуп кетип атат. Анан азыркы балдардагы көбүнчөсү кыймылдын аздыгы. Телефон чукуп отура берген, өздөрүнчө бир психикалык жактан дагы өздөрү кыймылдап, көчөгө чыгып ойнобой, ошолордун эсебинен дагы ашыкча салмактуулук келип чыгып атат. Жаш балдарда өтө көп. Негизи диета кармап арыктаса болот да? Жаш балдарбы? Ооба. Жаш балдарды дагы, ооба. Чоң кишилер деле. Чоң кишилер дагы диета деп айтпайлы, туура тамактанып арыктаса сөзсүз болот. Рахмат эжеке, аябай сонун маалымат болду. Биздин көрөрмандар үчүн дагы. Биз болсо коштошобуз.